Бисмиллахиррахманиррахим. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, ар дайым баардыгыңыздарды билимдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Урматтуу бир туугандарым, ынтымак болойлу, бир болойлу. Ынтымак бар жерде ырыскы бар деп, урматтуу бир туугандарым. Бүгүн 24 ноябрь. Урматтуу бир туугандарым, дагы 3-4 күн убакыт калды жогорку кеңешке шайлоого. Урматтуу бир туугандарым, сиздерден жалпы кыргыз эли менен суранат элем. Урматтуу бир туугандарым, бүгүнкү интернет тармактарында ар бир сайтта ушундай бир башкача темалар менен чыгып, кокустуктан болуп кетти, кокусунан президентибиз келип калды, муну эл күткөн эмес, ал күткөн эмес деп ушунчалык бирин жамандамай болуп экиге бөлүнүп атабыз. Урматтуу бир туугандарым, биз өзүбүз аз эле калк болсок, 6 миллион калк болсок, экиге, үчкө бөлүнүп атабыз. Урматтуу бир туугандарым, мен сиздерге бүгүн акыйкаттык нерсени айтамын. Алланы ортого коюп, Аллахым күбө. Мына эки жаат болуп атат азыр бул жерде. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич менен Адакан Кимсанбаевдин ортосунда ушундай бири менен бири, алардын адамы менен булардын адамы бирин жамандап, бирин абырын ачып атат. Урматтуу бир туугандарым, эгер сиздер мусулман болсоңуздар, баардыгыбыз мусулман болсок, бирок мындай нерсени кылбашыбыз керек. Мусулмандыкта бирин жамандап, бирин кыйбатчылык болбойт. Урматтуу бир туугандарым, Адакан Кимсанбаевич дагы ал нерсени токтотуш керек, бирин жамандаганды. Бул жакта дагы биздин президентибиздин колдоочуларыбыз дагы мындай нерсени токтотушубуз керек. Урматтуу бир туугандарым, мен сиздерге азыр Аллахты айттым. Аллахты күбө кылып, Аллахка касам ичем, Аллахты ортого коюп, биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламды сүйүп, Аллах пайгамбарыбызды да ортого салып айтам. Урматтуу бир туугандарым, мен ушул өзүмдүн жоопкерчилигимди кийинки наркы дүйнөдө ушул нерсени эмне үчүн айтпадың эле деген сөздө калбаш үчүн мен сиздерге акыйкаттыкты айтып бергенге аракет кылайын. Урматтуу бир туугандарым, ушунча жүрөгүмө ушул жүрөгүмдөн ушул нерсе кетпей койду. 10 күн, 15 күн убакыт болду. Урматтуу бир туугандарым, Кудайыма шүгүр, ар нерсе бул Алла адамдын жүрөгүнө салат. Алла Таалам ушундай бир Аллах Таалакты эстеп, Аллага ибадат кылып, Алла Таалакыма ушундай бир түштө уктап жатып, биринчи күндөрүндө биздин журт башыбыз Садыр Нуркожоевич ушундай түшүмө кирди. Алла күбө. Садыр Нуркожоевичти менен учурашкан малда ушундай бир аурорасы башкача, бир жаман, бир караңгылык жерде, мусур, сусур, аяк бияк жаткан жерде Садыр Нуркожоевич өзү таптаза касымшым, аппак касым, кара касымшым, ак көйнөк. Жанында 3 адам бар. Ал адамдар дагы таптаза болуп турат. Жанындагы айлана чөйрөсү өтө караңгылыкта болуп турат. Садыр Нуркожоевич менен бирок эмне деп сүйлөшкөнүм мен эсимде жок. Ушундай сүйлөшүү, жолугушуу болду. Мен бир арманымды айткандай болдум. Анан ойгондум. Урматтуу бир туугандарым, өзүм баягы түш аят берет. Урматтуу бир туугандарым, муну шылдыңдабаш керек. Түш адамга Алла Таалакым түш аркылуу аят берет. Мен аны сразу ойлодум. Садыр Нуркожоевичтин тегерегиндеги адам, тегеп ушу баягы мусур, караңгылык, бул Садыр Нуркожоевичти тегеректеп жанында жүргөн эки жүздүүлөр. Садыр Нуркожоевичти алдап жанында жүрүп акчаларын алып калайлы, байлыктарыбызды алып калайлы деп паткалим кылган эки жүздүүлөр деп ойлодум. Ошол караңгылык, ошол мусурларды Алла Таала ушундай кылып жөнөтүп койду. Жанында 3-4 адам, таза адамдар бар экен. Бирок ким экенин элестете албадым. Ошол түшүмө киргенден кийин бир жума өтпөй биздин мына эки жаат болуп отурган Адакан Кимсанбаевич менин түшүмө кирди. Урматтуу бир туугандарым, Алла хак, Алла көрүп турат бардыгын. Адакан Кимсанбаевичтин үйү ушундай чоң, особняк. Мен үйүнө бара электим, ал кишинин түшүмө кирип атат. Чоң, аурорасы күчтүү особняк, жарык болуп, барып Адакан Кимсанбаевичтин эшиги ачык экен, үйүнө кирдим. Үйүнө кирсем, аялы чыкты, өзүнүн аялы. Аялы чыгып, айттым, Адакан Кимсанбаевичке келдим эле, барбы десем, Адакан Кимсанбаевич жок деп мага жооп кайтарды. Анан эми кетейин деп атсам эле, Адакан Кимсанбаевич өзү үйүнөн ачып чыгып калды. Алла күбө.
Анан Адакан Кимсанбаевич менен учурашып, мен таныдым сени деди, бирок мен тааныбы тааныбай билбейм. Эми ал мен болгон түшүмдү айтып берип атам сиздерге, урматтуу буртаңдарым. Мен сени таныдым деди, кир үйгө деди. Үйгө кирсек, ушундай дасторкон салынып турат, ушундай Аллахтын күч кубаты менен ушунчалык баардык мөмө жемиштер турат. Ал башка отурду, мен бул жагына отурдум. Тамакка осуйн дей электе мурун Адакан Кимсанбаевич Куран оку деди мага. Куран оку деди. Караң, урматтуу буртаңдарым. Куран оку деди, мен Куран окудум. Куран окугандан кийин анан тамакка кара деди. Мен муну эмнени айтмакчымын? Адакан Кимсанбаевич ошол жок деп аткан аялы болгон Адакан Кимсанбаевичтин жанында жүргөн, жаман маалымат берип, жаман сүйлөп аткан адамдар деп ойлодум. Аял киши түшкө кирди, аял киши түшкө кирип жок деп атканы бул шайтан. Ошол Адакан Кимсанбаевичти азгырып аткан да бирөөлөр бар экен. Эмнегедир ушундай дейм мен. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, мен сиздерге аманатты Аллахтан келген аманатты мен сиздерге жеткизип коеюн дедим, урматтуу буртугандарым. Наркы дүйнөдө эмне үчүн ушундай болду эле? Мен сага Алла Таалага ушунчалык мээримдүү зат. Мен сага ушундай түш аркылуу, сага түшүң аркылуу сага жөнөттүм эле. Сен эмне үчүн акыйкатты айтпадың деп Алла Тааланын алдында мен күнөөкөр болуп калбайын деп мен ушуну айтайын дедим, урматтуу буртугандарым. Ошон үчүн бөлүнбөйлү, урматтуу буртугандарым. Садыр Нуркожоевичти жамандагандан деле эч нерсе жок, пайда жок. Биздин президентибиз, албетте биз Садыр Нуркожоевичке биз баш ийишибиз керек. Бирок негизинде мен түшүмдү сразу жорудум. Садыр Нуркожоевичти түш көргөн түшүмдү сразу жорудум. Садыр Нуркожоевич таза адам. Таза адам, жанында 3 адам бар экен, ал дагы таза адам. Жанындагы баягы мусорный, кап-караңгылык, мусор болуп жаткан жерлер, ошол адам Алла Таала ушундай мээримдүү зат. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып койгон: "Эй Мухаммад, кабарлап кой, эки жүздүүлөргө ушунчалык азап күтүп турат" деген. Алла Тааланын мээрими менен, Алла Тааланын күч кубаты менен ошол эки жүздүүлөрдү Алла Тааланын мусор кылып менин көзүмө көрсөтүп койду. Ошон үчүн Адакан Кимсанбаевичтин үйүндө Адакан Кимсанбаевичтин жүрөгү таза дегенин себеби, мага эмне үчүн таза деп мен айтып атам. Ал мага отура электе, тамак иче электе мага Куран оку деп атат. Урматтуу буртугандарым, Куран, адам өлгөндө Куран окуйбуз. Ошого Куран багыштадык дейбиз. Бул Куран Аллах Таала түшүргөн. Куранды пайгамбар түшүргөн эмес, Алладан түшкөн бул Куран. Ошон үчүн мен ойлойм, урматтуу буртугандарым, токтоткула, урматтуу буртугандарым. Мына кайым айтышып, бири-бириңерди жамандап, эки тарткын нерсени, болгон нерсени токтотойлу, урматтуу буртугандарым. Мен аманатыман кутулдум. Анан силер жамандайсыңарбы, кайра жамандабайсыңарбы, кайра мактайсыңарбы, бул мен өзүмдүн аманатымды жеткиздим. Ошон үчүн урматтуу буртугандарым, бөлүнбөйлү. Мен Адакан Кимсанбаевичтен да суранам. Сизден сураныч, ушул жаныңызда жүргөн, сиздин жаныңызда дагы жакшы адамдар жок, жаман адамдар да бар экен. Ошол аял киши жок дегенин себеби ал шайтан. Ошол сиздин жаныңызга туруп алып, сизди бузуп аткан адамдар бар экен. Өзүңүз таза адам экенсиз, өзүңүз менен жолукканда Куран оку дедиңиз. Куран оку бул өтө бир махабат. Ошон үчүн мен баардыгыңыздарды биримдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем, урматтуу буртугандарым. Мына ушу 28, бүгүн 24 ноябрь болсо, 25, 26, 27, 28 4 күн убакыт калды, урматтуу буртугандарым. Алданбайлы, чыныгы жүздөрдү шайлап алайлы, урматтуу буртугандарым. Ошон үчүн баардыгыңыздарга Алла ыраазы болгон болсун, урматтуу буртугандарым. Бул түш, бул аят дейт. Алла Таала ушу түш адамга ушу түштү ушул эскертүү кылып, аят кылып берет. Илгери пайгамбарлар, сахабаларга дагы ушу түш аркылуу көп нерселерди чечип алган, урматтуу буртугандарым. Мен өзүмдүн аманатымдан кутулдум деп айта алам, урматтуу буртугандарым. Ошон үчүн аман болгула, эсен болгула, тынччылык болсун. Ушул шайлоону чыныгы биздин жүздөр келип, шайлоо тынччылык менен өтүп кетишин Аллахтан суранам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Аман болуңуздар, кыргыз элим.